Евразиястын деңгээлинде өзүңүздөр билесиздер, мамлекет башчылары Евразияс түзүлгөндө ал жерде искусство, культура, спорт жагынан жана көп жактарынан комитеттер түзүлгөн. Анан ошолордун негизинде чаралар көрсөтүлгөн, чаралар коюлган. Ошолордун арасында эң биринчилерден болуп Нурсултан Абишевич өзүнүн ошондой бир спартакиада өткөрөлү деген сунушун киргизген. Муну Белоруссиянын президенти Лукашенко колдоп, биринчи жакшы колдоп, эң биринчи Евразийский оюндар ошо Белоруссияда өткөн. Андан кийин мына Казанда өтүп, бул абдан туура деп ойлойм. Анткени ушу азыр болсо дагы башка мамлекеттер кошулабыз деп атат. Ошондуктан бул өзгөчө айтып атпаймынбы? Чоңдор арасында көп мелдештер эл аралык деңгээлде болуп атса, ал эми жаштардын арасында мындай мелдештер аз. Ошондуктан бул Евразиялык оюндарды Евразиянын мүчөлөрү 5 мамлекет жакшы колдоп, ошо жаштардын арасында бири-бири менен пикир алмашуу, бири-бири мамлекеттерди билүү, ошо анткени мурда советтер учурунда баарыбыз бири-бирибизди жакшы билчүбүз. Анан баарыбыз эгемендүүлүк болуп кеткенден кийин мындай даражадагы спартакиадалар болобу, универсиадалар болобу, булар абдан өзүнүн чоң мааниге ээ, анан кийин абдан керек нерсе да. Бул оюндан кийин Тажикстан менен Кыргызстан калды. Ошол эки мамлекеттин бирөөндө 4-чү Евразиялык оюндар өтүш керек да. Муну мен ойлойм, биздин мамлекет башчылары өзүнчө бир чогулганда ошо чечим чыгарса, бир чечимге келет деп. Аны менен бирге айтып кетер элем, оюндан оюнга катышуулар көбөйүп баратат. Анткени бул жаштардын арасында болуп атат. Эң негизги максаты ошо жаштардын ортосунда бири-бирине болгон мамиле, ошо мамиле бири-бирин жакшы таанып, мамлекеттин культурасын, тарыхын билип дегендей. Ошондуктан бул баягы эски Советтер Союзундагы болгон биримдик мамлекеттер ошо сагыныч менен карап, анан ошо Евразия оюндарына көп көңүл бурулуп атат да. Ал эми биз дагы бул оюнга абдан тыкандык менен даярдандык. Бияка 145 спортсмендерди алып келдик. Өзгөчө жана күрөш боюнча, жеңил атлетика боюнча, оор атлетика боюнча. Айтып кетер элем, биз мына ачылышы аземинде Евразиялык комитеттин төрагасы Мазуров менен сүйлөштүк, аны менен бирге Алматанын акими менен сүйлөшүп бардык. Ушул оюндарга чоң баа берип атышат. Бизде бир жакшы тилек бар, бизде да ушу Бишкекте ошо оюндар өтсө экен деген. Анткени бул массалык спортко, машыгууга түрткү берет. Андан ошо балдарга жакшы аты чыккан спортсмендерди көрүшүп, дагы өзүнчө бир үлгү болот эле бул да. Ачуу аземинде байкабадыңыздарбы? Дүйнөнүн чемпиондору желек көтөрүшүп, азыр жаштар арасында Олимпиада оюндары өткөрүлүп атат, Азия оюндары, Олимпиадалык оюндар өткөрүлүп атат. Бул ошондуктан мен ойлойм, бул дагы өзүнчө ошо оюндарга тандоо болуп, анткени катышуучу азырынча 5 мамлекет болуп атпайбы? Бул баягы спорт державасында мен деген мамлекеттер, мисалы Россияны алалы, Белоруссияны алалы, Казакстан, Тажикстан, Кыргызстан. Ошондуктан бул жерде бул жакшы жөрөлгө, жакшы түрткү. Анткени бул Евразиялык оюндарга келген спортсмендердин деңгээли чоң, жогору, анткени тандалып келишет. Ошондуктан мен ойлойм, бул оюндар эртеңки күндө Азия Олимпиада оюндарына, анан бүткүл дүйнөлүк Олимпиада оюндарына жакшы жөрөлгө. Көчө ачуу аземинде көп спортсмендерди атап кеткенде дүйнөнүн биринчилигин уккан, Азиянын биринчиликтерин уккан, ошо менен бирге Олимпиаданы уткан жаш спортсмендер жүрүшөт. Биз дагы айтып кетчү нерсе, бизде дагы именно ошол жана жаштар арасындагы спортсмендерибиз
бүгүнкү күндө чоң даражага жетип турушат. Анткени бизде дүйнөнүн чемпиондору бар, олимпиаданын чемпиондору бар. Ошондуктан ушул деңгээлде биз жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөтсөк болот. Анан кийин баягы чоңдордун арасында жеткенде ал жерде уже баягы талаптар чоң, бюджеттери да чоң. Ал эми башка маселе, азыркы болсо жаштар арасында биз жогорку деңгээлде көрсөткүчтөргө жетсек болот да. Абдан туура суроо. Мен көчү ачуу азем ошо Евразия оюндарын ачуу азем болуп атканда, ачуу азем болуп атканда мен ошол маселени ойлой баштадым да. Анткени сураштырып келсем, ошо Тажикстан менен биз калып турабыз. Ошону сураштырып келгенде анализдеп мына байкаштырып көрдүм да, кайсы спорттун түрлөрү болот экен, канча спортсмен келет экен, канча жанагы коноктор келет экен. Ошо биз өтүп калса кандай өткөрөбүз деген бул суроо пайда болду да. Баарын иликтеп көрсөм, биздин өткөрүүгө шарт бар. Ачык айтып кетиш керек. Анткени жаштар арасында баягы талаптар анча мындай катуу эмес. Анткени биздин бир эки гостиница менен маселени чечсе болот экен. Эми транспорттарыбыз кудай буйруса бар. Өткөрө турган имараттарыбызды кичине оңдоп, баягы ордуна келтирип этсек, анан ошо өтүп аткан спорттун түрлөрүнө өткөрүүгө шарттар бизде бар. Ошондуктан эгерде ушул маселе туруп калса, биздин мамлекет башчылары мындай жакшы ишеним менен өткөрө алабыз деп эле айта бериш керек да. Ошол эгер бизге баягы келсе, туура келсе, өткөрөбүз деп эле ачык ала бериш керек бул мероприятие. Анткени баардык шарттар бар. Бизде мындай ачылуу аземин деле биздин Министерство культуры менен жакшы ачсак болот. Конокчулук жагынан эми биз өзүңүздөр билесиңер, жаңыбыз төрөбүз конок дегенде, ал жагынан деле уюштурсак баары жогору деңгээлде өтчүдөй. Ошондуктан мен айтып кетер элем, именно Евразия оюндарды биз өткөрсөк болот. Уюштуруу комитети менен көчө сүйлөштүм. Кайсы бир спорт түрлөрүнө шарт жок болсо, биз башка спорт түрлөрүн алмаштырсак болот экен. Ошон үчүн өткөрүп аткан өлкө кайсы спорт түрлөрүнүн шарттары болсо, ошол спорт түрлөрүн киргизет экен да ошо Евразия оюндарга. Бул абдан жакшы нерсе. Ошондуктан мен айтып, ошол негизинде мен көчөнү уюштуруу комитети менен жолугуп сүйлөшкөндө айттым, андай боло турган болсо, анда биз өткөрүүгө даярбыз. Мен спорт агенттин төрагасы катары айтып кетер элем, биз даярбыз деп. Ошондо эми баягы келген Бишкекке келгенде буйруса биз өкмөт башчысы менен сүйлөшөбүз, муну илектейбиз. Анан кийин ойлойм, шарттар бар, өткөрсөк болот. Муну тем более бизде 2 жыл бар. 2 жылдын ичинде бюджетин карап, бюджетке киргизип боло турган каражатты кайсы спорт имараттарын ошо оюндарга жумшасак, ошол жерде аларды ремонттоп, ордуна келтирип дегендей. Кыскасы, Евразиялык оюндарды жаштар арасында биз өткөрсөк болот. Бүгүнкү күндө мына Украина кирсек болот деп каалап жатышат. Өзбекстан каалап жатат. Кыскасы, айланып келип, баягы Советтер Союзу учурундагы эле мамлекеттер кайра эле сагынышып бири-бирине өзгөчө буякта саясат жок да. Анткени балдар бири-бири менен катташып, бири-бири менен таанышып дегени, бири-биринин мамлекеттерин тарыхын билсе, бул абдан жакшы нерсе да. Ошондуктан баягы баары эле эстеп атышат, Спартакиада школьников деп өткөрчү эмес беле Советтер Союзунда. Ошонун бир түрү деп ошо Евразия оюндарын жакшы каалоо менен кабыл алып атышат. Ошондуктан өтө ойлойт элем, муну көйлүү мамлекеттер колдойт. Анткени спорттон тышкары башка
эмелери багыттары болуп атпайбы Кыргызстан. Эгер ошо саясатка карабайбыз, спорт жагын караса, көп эле мамлекет катыша ал деген ой бар.